Эми бул ла ilaha illallah келимеси эки нерсеге курулат. Нафи ва исбат деп коет. Нафи ва исбат. Нафи деген четке кагуу, исбат деген тастыктоо. Бул ла ilaha illallah келимесинин эки түркүгү бар. Ушул эки түркүксүз пайда бербейт бул ла ilaha illallah. Биринчиси ла ilaha деген сөз. Эч бир зат илах сыйынуулуучу нерсе жок, чыныгы татыктуу илах жок. Иллаллах, бир гана Аллахтан башка деген сөз бул тастыктоо. Демек, мунун мааниси Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгыны жараксыз деп четке кагуу. Эч бири татыксыз. Сыйынын кандай гана түрү болбосун, бир гана ошого Аллах гана татыктуу деп тастыктоо. Ушул эки келимеге ла ilaha illallah курулат. Кимде-ким ушул нафи ва исбатты тастыктабаса, анын келимеси күбөлүгү туура болбойт. Мисалы үчүн, бирөө айта турган болсо, эми асмандан түшкөн диндердин баары тең туура да, христиандардын дини туура өздөрүнүкү, жөөттөр көздөрү туура, бизки мусулмандар өзүбүзгө туура, алар деле Алла дейт десең, бул эмне? Бул ла ilaha illallah күбөлүк берген жок ал адам. Не себептен? Күбөлүгүнү бузуп атат. Не себептен? Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баардыгы жараксыз деп ишениш керек. Ал отко сыйынса да, ташка сыйынса да, периштеге сыйынса да, кимге сыйынса дагы Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баардыгы жараксыз деп эч бир шек күмөн санабастан ишениш керек. Бир гана жалгыз Аллахка сыйынган ушул гана туура деп ишениш керек. Жана ошондой эле азыркы күндө көптөгөн мусулмандар ла ilaha illallah деп айтып коюп туруп, ошол эле учурда эмне мүрзөгө барып, оорялардан сурап сыйынганы, паланчы тоого барып, паланчы ташка барып бала сураганы, ошол көз ачыктарга, бакчаларга, ооряларга арнап кан чыгаргандыгы, мунун баштарында кыйынчылык түйшүк түшкөндө ошол жерлерге барып шыпа тилеп сурагандыгы баардыгында ла ilaha illallah келмеси күбөлүгүнү бузуучу нерсе. Эмне Аллахтан башка нерсеге сыйынуунун кандайдыр бир түрлөрүн арнап атат. Биз айтып атабыз, ла ilaha illallah деп күбөлүк берген адам бир гана Аллах гана сыйынууга татыктуу, андан башка баары жараксыз деген ишеним болуш керек. Демек, калимат таухид, ушул таухид келимеси, ла ilaha illallah келимеси ушул нафи ва исбат, четке кагуу, тастыктоо эки түркүгө курулат. Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баарын четке кагып жараксыз деп ишенүү, жана ошондой эле жалгыз Аллах гана ибадатка татыктуу деп тастыктоо. Бул ушул нерсени бузуу үчүн азыркы күндө мусулмандар жаштарын бузуш үчүн чоң Европа батыш жактарда чоң организациялар иштеп атат ушуну. Ла ilaha illallah келимесинин маанисин бузуш үчүн. Такаруб илал адиян деп коет. Диндерди бири-бирине жакындашууга чакыруу. Ал-адиян ибрахимия деп коет. Мындайча айтканда, Ибрахимдин дини, Ибрахим урпактарынын дини дешип, христиандар да кирет, жөөттөр да кирет, баары бир деп туруп, ошолорду биригүүгө чакыргандар бар. Баары тең туура дегенге, асмандан түшкөн диндердин баары туура дегенге чакыргандар бар. Азыркы күндө ушуга окшогон шубхат шек салууларды интернетте көп таркатып аткан чоң организация кишилер иштеп аткандар бар да. Ошон үчүн биз мусулман адам эң биринчиден өзү ушул нерсени сиңирип, үй бүлөсүнө, бала чакасына, жакындарына ушул нерсени сиңириш керек жүрөгүнө. Аллахтан башка сыйынылган нерсе бардыгы жараксыз, эч күмөн шек санабагын. Кандай сага кооздап, көркөмдөп берсе дагы ал жараксыз, мен ишенбейм. Бир гана Аллах ибадатка татыктуу деген нерсени сиңириш керек. Түшүнүктүбү? Эми бул шейх ушул рукунуну тастыктаган далилдерди алып берди, ошолорду окуйбуз. Биринчи далил, Аллах Таала Куранда айтат, Исра сүрөсүнүн 57-аятында: "Улаика аллазина yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba." Алар өздөрүнүн Раббыларына дуа кылып сыйынышат. Жана ага ибадат менен Аллах Таалага жакындош үчүн аракет кылышат. Кимиңиз жакыныракпыз деп аракет кылышат. Ар бири Аллах Таалага жакын болууну аракет кылат. Жана Аллахтын райымын үмүт кылышат, Аллахтын азабынан коркушат дейт. Бул аят кимдер жөнүндө дегенде, тафсир алымдар айтат, бул ошо Узейр, Иса алейхиссаламдын апасы ошого сыйынып кеткен адамдар жөнүндө. Ошол Узейр, Иса алейхиссаламдарды Аллах Таала сыпаттап айтып атат. Мына силер сыйынып аткан нерселер, периштелер болсун, пайгамбарлар болсун, алар өздөрү Аллах Таалага ушундай абалда, Аллахтын райымын үмүт кылган абалда, Аллахтын азабынан корккон абалда Аллах Таалага ибадат кылышат деп атат.
Эми бул аят жанагы нафи ва испат деген четке калуу жана тастыктоо дедик го. Ошого кандай далил болот дегенде, алымдар айтат. Бул мурунку аят менен Исра сүрөсүнүн 57 аяты десек, 56, 55, 56 аятын окуй турган болсок, ошол майны чыгат. Ал аятта айтат Аллах Таала: "Кул ид'у аллазина замтум мин дунихи фала ямликун кашфа ад-дурри анкум ва ла tahwila". Айткын о Мухаммад дейт. Аллахтан башка ошо сыйынып аткан нерселериңер, алар силерден бир зыянды да кетире албайт. Жана бир зыян келсе, ошону өзгөртүп да кое албайт деди. Демек бул Аллахтан башка сыйынылган заттардын баардыгын алышы ошондой. Эгерде аларга 1000 жалдырасаң дагы сенин башыңа келген зыянды кетире албайт сенден. Жана ошондой эле сенин башыңа келген зыянды сенин башыңа башка бирөө жака өзгөртүп да кое албайт. Алсыз булар. Ошондой экен бул жерде нафиге далил болот. Аллахтан башка нерселер эч кандай сыйынууга татыктуу зат жок деген ушул аят далил болот. Ал эми жана пайгамбарлар болсо, экинчи аят. Пайгамбарлар жалгыз Аллахка ибадат кылат деген бул тастыктоого далил болот. Аллахтан башка сыйынылган нерселерге баардыгы эч бир пайда да зыян да бере албаса, сага оору келсе ошол оорун көтөрө албаса, оору келсе сенден аны башка жака жылдырып кое албаса, демек ал алсыз, ибадатка татыксыз деген маани. Ал эми мына пайгамбарлар сыйынган чыныгы бул Аллах Таала, жалгыз Аллах Таала. Ошонун баарын кылуучу бир гана Аллах Таала кудуреттүү. Ошон үчүн пайгамбарлар ошого сыйынышат деп айтат. Бул жерде нафи ва испат болот. Түшүндүңүзбү? Экинчи аят. Аллах Таала Кур'анда айтты: "Ва из кала Ибрахим ли абиhi ва qawmihi innani bara'a mimma ta'budun illa allazi fatarani". Ибрахим алейхиссалам айтып жатат. Ибрахим өзүнүн атасы бутпарас болгон. Атасына жана өзүнүн коомуна айтып атат. Иннани bara'a mimma ta'budun. Чынында мен силер сыйынган нерселердин баарынан аруумун, алысмын деп атат. Ойлакмын дейт. Сыйынган нерселерден. Бул ошо нафиге далил болот. Аллахтан башка ла илаха деген сөзгө. Иллаллази фатарани, бир гана мени жараткан зат. Мен ошого ибадат кылам. Бул иллаллах деген сөзгө далил болот. Демек мусулман адам не болуш керек? Сөзсүз түрдө биринчиден Аллахтан башка сыйынылган нерселерден баарынан ойлак болуш керек. Ибрахим алейхиссалам сыяктуу баарынан. Жана ошондой эле ошол ширкти кылган адамдардан аруу болуш керек, ойлак болуш керек. Түшүндүңүзбү? Бир гана ибадатты Аллахка гана тастыкташ керек. Үчүнчү аятта айтып жатат: "Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дуниллах". Алар яһудилер, насранилер не болду? Өздөрүнүн алымдарын жана көп Аллах Таалага сыйынган салих адамдарын Аллахтан башка сыйынуучу кудайчалар кылып алышты дейт. Бул аяттын мааниси дагы нафи испатка кийинки аят, андан кийинки аят менен далил болот. Андан уландысында, аяттын уландысында "Вал масих ибн Марьям ва ма умиру илля лиябуду илаха вахида". Алар ошо өздөрүнүн алымдарын жана Аллах Таалага көп кулчулук кылган пенделерине жана ошондой эле Марьямдын баласы Иса алейхиссаламды дагы Аллахтан башка сыйынуучу кылып алды, бирок чынында алар эмне жалгыз илахка сыйынууга буйрулган эле деп атат. Жалгыз Аллах Таала. Бул жерде Аллах Тааладан башка сыйынылган нерселердин баарын четке кагып, алар эмне бир гана Аллахка буйрулган деген сөз келип атат. Бир гана Аллахка сыйынууга буйрулган деген. Бул дагы бул аяттагы ошо нафи менен испатка далил болот. Бул аяттын тафсиринде келет: өздөрүнүн алымдарына, өздөрүнүн жандай Аллах Таала уббат деп коет, көп илимсиз эле көп Аллах Таалага ибадат кылган таква адамдарына. Ошолорду кандайча аларга сыйынып кетти дегенде, алар эмне айтат? Хадисте тафсири келет: алар бирдекени адал десе алымдары, алар адал кылып алышчу. Арам десе арам кылып алышчу. Кандайча дегенде, арам нерсени адал эмес экенин билип туруп деле алымдары адал десе мейли бул адал кылды деп адал кылып алышкан. Ошону арам экенин өздөрү билишет. Ошондой эле арам нерсени адал десе дагы алар билип туруп ошолорду ээрчип кеткен. Ошону ибадат деп эсептеди. Демек, эмне себептен анткени бирдекени адал кылуу, бирдекени арам кылуу бул Аллахтын иши. Аллахка гана таандык. Аллахка гана моюнсунуш керек. Сен арам нерсени бирөө бир алым, канчалык алым болбосун, зына кылуу бул адал деп аткан болсо, тиги алым айтты, мейли арам экенин билсем деле алым айтты деп ээрчип кетсең, бул эмне? Ошолорго моюнсунууда Аллах Таалага шерик кылуу болуп эсептелинет. Түшүндүңүзбү?
4-cü ayette "Ve minen nas men yettehizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah vellezina amanu eşeddu hubben lillah." Adamların içinde ошундай adamlar var. Алар Аллахтан башка нит, Аллах Таалага шериктерди кылып алышты. Алар эмне? Аллах Тааланын ошол шерик кылган заттарны Аллах Тааланы жакшы көргөндөй жакшы көрүшөт дейт да. Ал эми Аллах Таалага иман келтиргендер, момундар Аллах Тааланы алардын жакшы көрүүсүнөн дагы катуураак жакшы көрөт деди. Бул аятта дагы жакшы көрүүдө дагы алар шериктеш кылып атат Аллах Таалага. Ошол Аллах Тааладан башка шериктерини жакшы көргөндүгүнү, катуу жакшы көргөндүгүнү Аллах Таала жаман деп атат, айып деп атат. Бул ошо нафиге далил болот. Аллахты ошо жакшы көргөндөй буттарыңар жакшы көрбөйлө деп четке калып атат. Андан кийин мына момундарды Аллах жалгыз Аллахты жакшы көргөндүгүн тасдыктап атат. Бул не? Ошол испатка далил болот, тасдыктоого. Бир гана Аллах гана чыныгы ошондой ибадат иретинде жакшы көрүүгө татыктуу деген мааниде. Андан кийин хадисте келет, хадисте алып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен кала ла иляха иллаллах ва кафара бима ю'бadu min dunillah harama maluhu wa damu hisabuhu ala Alloh azza wa jalla." Kimde kim la ilaha illallah деп айткан болсо, жана wa kafara bima yu'badu min dunillah, Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баарына капир болсо десе, деген ишенбесе, четке калса, аны кабыл кылбаса деген. Анын harama maluhu wa damu, анын мал мүлкү дагы каны дагы арам болот дейт. Мындайча айтканда ал чыныгы ошол мусулман болот деди. Демек бул жерде кимде ким Аллахка гана сыйынса деген сөздү айткан жок. Аллахка гана сыйынса жетишиктүү болот деген жок. Сөзсүз түрдө Аллахка сыйынуу менен биргеликте Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баардыгына жараксыз деп ишенишиң керек. Бир адам Аллах Таалага эч бир нерсени шерик кылбаса, бирок Аллахтын өзүнө гана сыйынса, бирок да ошол эле учурда Аллахтан башка сыйынылган нерселерди четке какпай турган болсо, ал келимеси туура болбойт көбөлөгө. Качан гана ошол Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баарын четке какмайынча, анын келимеси туура болбойт. Бирок мүрзөлөргө сыйынып атса, мазарларга сыйынып атса, бир тавхид ээси көрүп туруп аны билбейм, булар туура эмеспи, мен ишим жок, мен Аллахка гана сыйынам, булардыкыны билбейм, туура эмеспи деп шектенсе дагы болбойт. Эмне? Кескиндүү түрдө ошонун баарын жараксыз деп ишениш керек. Шахадат алла иляха иллаллах, өлүп берүүң туура болуш үчүн, тавхидиң туура болуш үчүн сөзсүз түрдө Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баардыгыны кескиндүү түрдө эч кандай шектенбестен эмне четке кагыш керек. Мына ошондо гана ал адамдын тавхиди туура болот. Бакчыларга барып, көз ачкыктарга барып, жанында кан чыгарып, эме кылгандардын баардыгын жараксыз болбогон нерсе деп ишениш керек.